Рахмат. Менде биринчи суроуда ушул мына 5 кодекс кабыл алынган, бул 17-жылы кабыл алынган да. Анан 19-жылы ушул ишке киришсин 1-январдан деп кабыл алынган. Эмне себептен? Себеби дегенде ушул 2 жыл ушуну окусун, билсин ошо кызматкерлер деген убакыт берилген да. Мына ушул жерде укук коргоо органдарынын жетекчилери отурат. Ар бириңиздерге суроо ушулчу. Ар бириңиз тармагыңыздарда бүгүнкү күндө ошо жерде иштеп аткан кызматкерлер ушул сиздерге тиешелүү кодекстер боюнча маалыматтары барбы, билеби ошону? Андан эми азыр элде баарында эле жанагы түкүрүк боюнча аябай көптөгөн бир айтуулар, сөздөр жүрүп жатат да. Ушулар боюнча кандай оюңуздар эми сиздердин? МВДнын орун басары Курсан Асанов. Негизинен биринчи учурдан пайдаланып Бак Тергеш жакшы суроо берди. Урматтуу депутаттар, мыйзам кабыл алынган 1-январдан баштап толук күчүнө кирип, 2 бирдиктүү реестрде эле толук кандуу иштеп жатат. Башка кеп кандай кемчиликтер бар? Айып пулу салуу боюнча айта турган болсом, мен азыр биринчи. Бүгүнкү күнгө чейин 1-январдан баштап баягы бузуулардын бирдиктүү реестрине баардыгы болуп 2319 учуру болгон. Анын ичинен 1090 учурга эскертүү берилген, 1229 учурга айып пулдар салынып, бүгүнкү күнгө чейин 4,36,000 сом айып пулун алынган. Эми чындыгында айтканда, ушул 17-жылы кабыл алынган мыйзам мынакей 2 жыл өттү, ушул өкмөт жакшы маани бербестен, ушуга жакшы окутууларды өткөзбөстөн, жакшы даярдык көрбөстөн келгениңердин бүгүнкү күндө результаты ушул болуп отурат. Ошондуктан мен айтарым эми, bundan кийин ушул барып, ар бир ушул укук органдагы кызматкерлерди ушул менен иштей турган кодекс менен иштей тургандар менен дагы ошолордон зачетторду алып өткөзүп, кемчиликтер болсо дагы тактап чыгып ушул маселелерди, ушул кодекстерди ишке ашырышыбыз керек бул.